Бишкек шаарынын спорт башкармалыгынын жетекчиси Рысбек Шаршымбаевдин демилгеси боюнча 2-жыл мектеп лигасын өтүп жатабыз. Былтыркыга караганда быйылкы деңгэл өтө кызык көп деп айтсам болот да. Анткени былтыркы утуучуларды, жеңүүчүлөрдүн баардыгын жакшы сыйлыктарды бердик, Сыкөлгө жибердик эс алууга. Быйыл дагы мына Рысбек Шаршымбаевдин демилгеси менен дүйнөлүк футбол чемпионатына финалдык оюндарга жиберели деп турабыз. Көлгө дагы жиберели деп турабыз. Ошонун алкагында директорлор дагы кызыгуу жаратып жатат бизге. Суранып жатышат, дагы спортторду кошкула деп турат Викторду. Ошонун алкагында иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө стол үстүндө теннис боюнча Бишкек шаарында 2-чи этап өтүп атат. Бул жерде ар бир райондон 4 команда катышып атат, 16 команда. Бул жерде балдар 2005-жылкы, 2006-жылкы балдар бул жерден ошо күч сынап атат. Бул жерде кайсы мектеп ичинде кружок күчтүү болсо, ошол балдар күчтүү экен. Бул жерден Октябрьский райондукун көрүп атабыз. 65-чи мектептин окуучуларын көрүп атабыз. 10-чу мектептикин мына жаңы даярдыктар жакшы, даярдыктары жакшы экен. Мектеп лигасына көптөн бери катышып жүрөм. Мисалы шахматтарга барып жүрөбүз, бирок теннис боюнча келгенде абдан кызыктуу өттү. Азыр биз 88-чи школа менен ойнодук. Күчтүү экен алар. Алардын ар бир берген падаштары, алган топтору так алынат экен. Жакшы экен, баары биз ойноп көп достор таап атабыз. Утулсак да ушпайбыз, дос болуп алар менен өтүп калып атабыз. В школьную лигу я попал, когда занимался футболом. Мы в школе занимались, играли. И, получается, началась школьная лига в прошлом году. Мы поехали все в «Газпром» с нашим руководителем. Провели там матч, сыграли очень хорошо, нам понравилось. В этом году я решил представлять настольный теннис за школу. Вчера заняли первое место, сегодня за первое место ревнуемся. Школьная лига — это такое развивающее, как можно сказать. Нам нравится всем, мы все приходим сюда, играем, тренируемся, чтобы все школы могли тоже играть, тренировались. Жаңы башталганда чын эле мектептин программасында бул нерсе жок, теннис деген. Бизде көп мектептерде теннис жетишпейт. Даярданыш өтө кыйын болду. Бирок балдардын ошол ар бир балдарды тандап чыгыш, ар бир мугалимдин милдети болгон эмес, даярдап бул балдарды алып келдик. Союз убагында таркап кеткенде мындай нерсе бизде жок болуп кеткен. Өтө керек, колдон кезде муну жайылтыш керек. Башка балдар ойнобой калган. Буга чейин биз мектеп ичиндеги спартакиада өткүзүп атканбыз. Анда бир гана чоң балдар келип түшүп атканда 8, 9, 10, 11. Мына буда азыр 5-чи класстан баштап тартылып атат. 5-чи класс, 6-чы класс жыл менен эң негизги нерсе мына ушул школьный лигадан башталат бардык нерсечи. Мектеп лигасын баштасак эртеңки малкы бул жерде келечектеги бизди туусту желегиси желбиретип отурган чемпиондор туза керек. Мүмкүн болсо бул жерге баягы теннистин тренерлери келсе, ушул жерден биздин балдарыбызды ошол жакка алып кетсе, мен эми өзүмдүн кааламда, менин балам эртең ошо мен биринчи үйрөткөн балам чемпионаттан көрсөм деген үмүттөмүн да. Биз мектептен жакшы эле даярданып келгенбиз, анан бияка келдик. Бияктын столдору биздикине караганда жакшыраак экен. Биздики биртке эскирээк болчу. Анан биз деген бияка келип биртке сүрдөндүк, бирок жакшы өтүп кеттик. Мага спорт ден соолугумду чындаш үчүн, өзүм үчүн жагат. Анан мен спорт жакка көп катышам. Көчөдө жүргөн балдарыңыздар, силерге кааларым, ден соолугуңар чың болсун, спорт менен көп машык кыла, көптөгөн ийгиликтерге жетишкиле. Эки жылдан бери ушу школьный лига мелдештерине катышып жүрөбүз. Балдарыбыз
жумасына 2 жолу настольный теннис боюнча машыгышат. Бизде спорт жагы мектепте абдан жакшы каралган. Ага дагы биздин директорубуз Рустам Алтынышбаев абдан көп көңүл бурат. Анан быйыл дагы ушу школьный лигага шаардын биринчилиги үчүн катышып атабыз. 6 бала алып келгенбиз. Кудай буйрса, эми бүгүн ушу ийгиликтерге жетишебиз деп турабыз. Азырынча жарым финалга чыктык. Эми финалда ойнойбуз деп турабыз. Эми жылдан жылга школьный лиганын өзүнүн кадыр баркы өсүп келатат. Буга чейин спорт жакка көп көңүл бурулчу эмес эле, артыкча ушу стол настольный теннис боюнча. Анан жылдан жылга Кудай буйрса көп көңүл бурулуп келатат. Буга чоң спорт комитетке, шаардын спорт комитетине ыраазычылык билдириш керек да. У нас 7 числа началась школьная лига «Город» финала по настольному теннису. В этом году соревнования проводятся, можно сказать, на хорошем уровне, чем в прошлом году. В прошлом году половина школ не участвовала. В этом году школы предоставили хорошо форму, инвентарь. Посещаемость соревнований очень хорошая. В районе выступили все октябрьские школы. Сильнейшие школы вышли в город. Соревнования проходят на хорошем уровне. Для детей очень хорошо, глаза горят. Все стремятся. Массовый спорт поднимаем в Кыргызстане. Спасибо нашему управлению физической культуры во главе Мат Кабыловым. Бул жылы аябай бул балдар кыйын экен. Бирок биз биринчиге жетиш үчүн аракет кылып атабыз. Ушу менен биз экинчи жолу чыктык. Биринчисинде өзүбүздүн мектепте болгон. Биринчи орун алганбыз. Бул жактан да биринчи орун алышты күтүп атабыз. Ушунузун биринчи орун, экинчи, үчүнчү алсак көлгө кетет экенбиз. Биз ошонун биринчи орун алганга аракет кылып, көлгө барганын жатабыз. Эс алган.